кечириңиз деген учурда кечирбең. Өзүңүздү билгениңизди кылың. Кечирип не кыласың, урматтуу мекендешим аларды. Бул ушул кудум ушул сыяктуу. Сиз кечирбеген адам бирөөнүн кемчилиги үчүн өзүңүздү өзүңүз жаза берген сыяктуу болуп эсептелет. Буга мындай мисал кылдырсак болот. Сиз бир жерге шаарга келдиңиз, квартира снимать эттиңиз, бирок жашашты баштагандан кийин бир адам келип, эч кандай акча бербейт, квартплат бербейт, жашап атат. Анын сасыгы бар, зыяны тиет, расходу бар, бирок сизге бир тыйын бербейт. Сиз кечирбеген адам кудум ошол эч нерсе бербестен, акча бербестен, эч нерсе кылбастан квартираңызда жашаган адам сыяктуу да. Сиз кечирбей жүргөн адам. Кечирип жеңилдеңиз, урматтуу мекендешим. Ойлордон, арканда арам ойлордон алыстаңыз. Өч алууну, кас алууну, бычак урууну коюш керек. Эсеп таразасы акыретте бу дүйнөдө эмес. Ошондуктан кечиргенге жетпейт. Аллах канча күнөө кылдыңыз сизди кечирип койду го. Сиз дагы кечиргенди билиңиз, урматтуу мекендешим.